Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы телефондо Beeline приложениясынын жардамы менен креативдүү презентация жасоо боюнча болмокчу. Beeline приложениясын телефонго орнотуу үчүн Play Market'ке киребиз. Play Market'ке киргенден кийин издөөчү жолчого Beeline деп жазабыз. Beeline деп жазганыбызда бизден ушундай болуп чыгат. Бул приложение менин телефонума орнотулгандыктан бул жерде открыт деген жазуу чыгып турат. Сиздерде ушул жерде установить деген жазуу чыгат. Бул приложениянын значогу ушундай белгиде болот. Приложенияны телефонго орноткондон кийин бул приложениянын значогу телефондон төмөнкүдөй болуп чыгат. Приложенияны ишке киргизүү үчүн ошол значокту басабыз. Басканыбызда бизден төмөнкүдөй болуп ачылат. Бул жерде биз презентация жасоо үчүн төмөн жактан плюс белгини басабыз. Плюс белгини басканыбызда бизден ушундай барак ачылат. Бул жерге name new movie деген жерге презентациянын аталышын жазабыз. Мисалы бул жерге сабак деп жазып коеюн. Андан кийин бул жактан биз тандайбыз. YouTube'га 1080p сапатында жүктөө үчүн ушул тандалып турат экен. Бул жерди басканыбызда бизден YouTube'га, Instagram'га, TikTok жана башка соц тармактарга жүктөөнүн сапаты көрсөтүлүп турат. Биз бул жерден мисалы YouTube 1080p дегенди тандагандан кийин бул жерден Create Movie дегенди басабыз. Create Movie дегенди басканыбызда бизден ушундай барак ачылат. Бул жерде ак болуп турган жер бул биз иштей турган область. Ал эми сол тарабында инструменттер панели чыгып турат. Бул жерден биз биринчиде турган көздүн сүрөтүн басып кое турган болсок, инструменттер панели жок болуп кетет. Кайра чыгаруу үчүн ушул көздүн сүрөтүн бассак, кайра инструменттер панели чыгат. Ал эми экинчиде турган бул проектти сактоо үчүн, үчүнчүдө турган бул эмоцияларды тандоо үчүн Т менен тексттерди жазабыз. Терон сүрөтү менен барактын фонун өзгөртөбүз. Нотанын сүрөтү менен ар кандай үндөрдү кошо алабыз. Колдун сүрөтү менен биз ошол презентациядагы сүрөттөрдү кандай стилде тартуу керектигин тандайбыз. Бул барактын сүрөтү менен жаңы барак кошобуз. Ал эми бул белги менен жасаган презентацияларыбызды предварительный көрө алабыз. Акырында турган камеранын сүрөтүгө окшогон белги менен биз жасаган презентациябызды сактайбыз. Бул жерден ушул үчүнчүдө турган белгини баса турган болсок, бизден төмөнкүдөй сүрөттөр чыгат. Бул сүрөттөр Drawings деген бөлүгүндө, ал эми Shapes деген бөлүктү баса турган болсок, ар кандай фигуралар чыгат. Сол тарапка ушул жерди сүрө турган болсок, Lottie Art деген баса турган болсок, бул жерден кыймылдуу сүрөттөр чыгат. Ал эми Vize деген баса турган болсок, ар кандай погодалардын сүрөтү чыгат. Социал медиа деген баса турган болсок, ушундай сүрөттөр чыгат. Ал эми бул жерден Character деген баса турган болсок, бул жерден ушундай сүрөттөр чыгат. Бул жерден биз мисалы ушул сүрөттү тандай турган болсок, ошол сүрөттү басабыз. Басканыбызда бизден ушундай болуп чыгат. Бул сүрөттү барактын каалаган жагына манжабыз менен кармап туруп чылдырып алсак болот. Ал эми бул жерде настройканын белгисин басуу менен биз бул сүрөттүн көлөмүн жана өтүү убактысын белгилеп алсак болот. Мисалы size деген басып туруп биз сүрөттү чоңойтуп, кичирейтип алсак болот. Ал эми duration дегенди басып биз өтүү мөөнөтүн тандап алсак болот. Азыр 5 секунда деп койдум. Ушул белгини эле ары бери жылдырып белгилеп алабыз. Андан кийин Т деген тамганы басуу менен биз бул презентация текст жаза алабыз. Т деген басканыбызда ушундай чыгат. Бул жерге мисалы саламатсыңарбы? Саламатсыңарбы? Балдар деп жазып туруп, бул жерден insert дегенди басабыз. Insert деген басканыбызда биздин текст ушул жака коюлат. Бул текстти дагы кармап, барактын каалаган жагына жылдырып алсак болот. Ал эми бул өйдө жактан ушул менюнун жардамы менен биз текстти ар кандай кылып өзгөртсөк болот. А деген тамганы басуу менен биз шрифттерди тандасак болот. Мисалы маркер дегенди тандайын. Андан кийин кара түс болуп турган жерди басуу менен биз тексттин түсүн өзгөртө алабыз. Бул жерден
ушул белгини ары бери жылдырсак ар кандай түстөр чыгат. Мисалы көктү тандап туруп окей деген бассак биздин текст көк түстө болуп калды. Ал эми бул жерде басуу менен биз тексттин көлөмүн чоңойтуп кичирейте алабыз. Ал эми бул жактан биз ушул текстти ар кандай кылып выравнивать этип алсак болот. Бул жерден ручканын сүрөтүн басуу менен текстибизди кайра өзгөртүп жазсак болот. Ал эми бул жактан настройканын сүрөтүн басуу менен бул жерден дагы тексттин көлөмүн чоңойтуп кичирейтсек болот. Өтүү менен өтүн дагы көбөйтүп азайтсак болот. Мисалы азыр 4 секунда деп койсом, мына 4 секунда болуп өзгөрдү. Андан кийин перонун сүрөтүн басуу менен биз барактын фонун өзгөртүп алабыз. Перонун сүрөтүн басып туруп, бул жерден мисалы ушул түстү тандап, окей деген бассак, мына биздин барактын түсү ушундай болуп көк түстө болуп калды. Андан кийин нотанын сүрөтүн басуу менен биз ар кандай үндөрдү кошсок болот. Нотанын сүрөтүн басканыбызда бизден төмөн жактан ушундай эки белги чыгат. Music track дегенди басуу менен телефондогу ар кандай үндөрдү жүктөсөк болот. Voice over дегенди басуу менен биз микрофондон сүйлөп өзүбүз үн коштоп койсок болот. Music track дегенди басканыбызда бизден төмөнкүдөй болуп ачылат. Бул жерден өйдө жакта турган 3 сызыкты баса турган болсок, бул жактан ушундай меню чыгат. Бул жерде телефондун өзүнүн памяты, бул флеш картанын памяты. Мисалы флеш картаны тандадык, тандасак ичинде папкалар чыгат. Бул жактан мисалы музыкальный файл деген тандасак, музыкальный файл деген папканын ичинде музыкалар чыгат. Бул жерден мисалы ушул экинчиде турган музыканы тандап коебуз. Мына бул жака коюлду. Андан кийин бул жерден X'ти басып койсок боло берет. Андан кийин бул жерден колдун сүрөтүн тандоо менен биз ушул сүрөттү кандай стилде тартууну тандайбыз. Мисалы ушул колдун сүрөтүн тандап коеюн. Андан кийин жаңы барак кошуу үчүн бул жерден ушул барактын сүрөтүн басабыз. Барактын сүрөтүн басканыбызда төмөн жактан ушундай чыгат. Бул жерден плюс белгини бассак, жаңы барак кошулат. Мына жаңы барак кошулду. Эми бул жерден жаңы баракка иштөө үчүн кайра эмодзияны басабыз. Бул жерден биз өзүбүздүн телефондогу сүрөттөрдү жүктөө үчүн add image дегенди бассак, бул жактан ушундай чыгат. Бул жерден ушул 3 сызыкты басабыз. 3 сызыкты басып, бул жерден флешканы тандайбыз. Папкалар чыкты. Бул жактан мисалы шаблоны презентации деген папканы ача турган болсок, бул папканын ичиндеги презентация шаблондор чыгып атат. Бул жерден мисалы ушул сүрөттү тандайбыз. Эми бул сүрөттүн каалаган бөлүгүн кесип алсак болот. Мисалы буну чоңойтуп койсок да болот. Ушундай кылып чоңойттук. Демек ушул белгиленген бөлүгү кесип алсак болот. Андан кийин бул жерден обрезать дегенди басабыз. Обрезать деген басканыбызда мына ушундай болду. Бул сүрөттө манжагыз менен кармап, барактын каалаган жерине жылдырып койсок болот. Бул жерден настройки дегенди басып, көлөмүнү ушундай кылып чоңойтуп кичирейтсек болот. Duration дегенди басып туруп 6 секунда деп койдум өтүү менен өтүн. Андан кийин бул жерден перону тандап, арткы фонду өзгөртүп койсок болот. Мисалы сарыны тандайын. Мына арты ушундай фон болду. Бул жерден тыны басып, текст жазсак болот. Мисалы бул жерге силерге ийгилик дейин. Ийгиликте жаздык. Андан кийин insert деген басабыз. Бассак бул жака текст коюлду. Бул жерге текстти жылдырабыз дагы. Эми бул жерден шрифти өзгөртөбүз. А деген басабыз. Бул жактан мисалы scroll bell дегенди тандайын. Андан кийин түсүн өзгөртүү үчүн ушул кара болуп турган жерди басабыз. Бассак, бул жактан ушундай чыгат. Жылдырып, мисалы кызылды тандап коеюн. Тандалды. Эми дагы барак кошуу үчүн, тартуу стилин тандоо үчүн колдун сүрөтүн басабыз. Бул жактан мисалы карандашты тандап коеюн. Андан кийин жаңы барак кошуу үчүн кайра барактын сүрөтүн басабыз. Бул жерден барактын сүрөтүн басканыбызда ушундай чыгат. Бул жактан плюс деген белгини басабыз. Плюс деген белгини бассак, жаңы барак кошулду. Бул жерден эми биз эмодзияны
тандайбыз. Үчүнчүдө турган эмодзияны тандап туруп, бул жака кыймылдуу сүрөт коюп көрөлү. Ал үчүн бул жерден Lottie Art дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда ушундай кыймылдуу сүрөттөр чыгып атат. Бул жерден мисалы ушул глобустун сүрөтүн тандайлы, мына ошону басабыз. Андан кийин бул сүрөттү каалаган жака жылдырып койсок болот. Бул жерден кааласак чоңойтуп кичирейтип койсок болот. Текст киргизүү үчүн бул жерден тыгыны басабыз. Мисалы бул жерге текст жазып коелу. Билимдүүгө дүйнө жарыктı. Дүйнө жарыктı. Insert деген басабыз. Мына бул текстти каалаган жака жылдырып алсак болот. Мына жылдырдык. Бул жерден жанагындай эле шрифтти тандайбыз. Аны басып бассак шрифттин түрлөрү чыгат. Бул жерден мисалы ушуну тандайлы. Андан кийин түсүн өзгөртүп койсок болот. Бул жерден мисалы ушул түстү тандап коелу. Андан кийин бардык презентацияларды бул жерден колду, бул сүрөттү дагы чоңойтуп коелу. Сүрөттү белгилеп туруп, настройки деген басабыз дагы. Бул жерден size деген басып, чоңойттук. Андан кийин duration дегенден 6 секунда деп койдум. Эми колдун сүрөтүн басып, бул жерден биз ушул стилди тандап коелу. Колдун сүрөтүн басып, ушул стилди тандадык. Тандагандан кийин эми сактоо үчүн бул жерден ушул камеранын сүрөтүн басабыз. Камеранын сүрөтүн басканыбызда бизден кайра дагы презентациянын аталышы ушул бойдон калсынбы деп туруп атат. Эгерде өзгөртө турган болсок өзгөртөбүз, өзгөрүүсүз калтыра турган болсок, бул жерден Make Movie дегенди басабыз. Make Movie дегенди басканыбызда биздин презентацияны сактап атат. Презентациябыз сакталып бүткөндөн кийин бизден ушундай жазуу чыгат. Play Movie деп сакталган презентацияны ойнотуу үчүн, ал эми Share Movie дегенди баса турган болсок, биз ушуну менен бөлүшүп койсок болот. Мына бул жактан сос тармактар чыгат. Ал эми бул жерден Play Movie деген баса турган болсок, биздин сакталган презентациябыз ойнотула баштайт. Бул жерден баса турган болсок, ушундай болот. Демек, ушундай кылып презентациялар жасап алсак болот. Бул презентация каяка сакталат? Ал бул жерден чыгабыз. Чыккандан кийин биз My File дегенге барабыз. My File дегенге барсак, бул жерде память устройство деген бар. Память устройствого кирсек, бул жерде Benaim деген папка бар. Ошол Benaim деген папкага кирсек, мына биздин жасаган презентациябыз ошол жака сакталат. Бул презентацияны сос тармактар аркылуу окуучуларга WhatsApp аркылуу, Telegram жана башка сос тармак аркылуу бөлүшүп койсок болот. Ушундай кылып приложениянын жардамында креативдүү презентацияларды жасап алсак болот.